иштебей жатат, иштебей калып келет. Саламатсыздарбы, урматтуу Бедил Жолдубаевич, урматтуу бүгүнкү ушул аземдин катышуучулары, убактыңыздарды бөлүп ушул жака келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бул бүгүнкү ата бабалардын эскерүү күнү тарых күнүндө бет ашарын кылалы деп үмүт кылдык эле, ошол орундалып турат. Жеке ишеничибиз биздин бул Эренек ата бабабыздын ачылышы менен буга болгон кызыгуу биздин дагы жаш окумуштуулар илимий ачылыштар жасайт деп толук ишенебиз. Анан учурдан пайдаланып, уважаемый Виктор Иванович, еще раз вам огромное спасибо за проделанную ту работу. Наверное, многие следили, знают, как вы в Азарте работали, исследовали, открывали почти забытую личность, очень такого огромного масштаба. Спасибо вам за то, что решили изучать историю Сибири. Спасибо за то, что нашли сибирских киргизов. И внутри нашего князя Эренека мы знаем, что у вас работа продолжается. Это только начало. Работы очень много. И желаем вам только здоровья. Здоровья. И я надеюсь, что ваша следующая работа будет она еще более значная. Я в этом уверен. И спасибо за то, что вы просто есть. Еще Зиадинара, вам тоже, вам тоже выражаю благодарность за то, что нашли время, все-таки прилетели в Казахстан, поддержали нас, поддержали Виктора Ивановича в такой день. Негизи бул башталып атканда мынчалык чоң болуп экен деп эле ойлогон эмеспиз. Анан учурдан пайдаланып ушул китептин чыгышына себепчи болгон, ушул проекттин жаралышына себепчи болгон жубайым Айзатка терең ыраазычылык билдирем. Анткени бир жылдан бери негизги жумушу болуп жүрөт. Мага караганда Виктор Иванович менен көбүрөөк сүйлөшүп калды. Башка негизги акылдуу ыктыярчылар бар, ошолордун баарына ыраазычылык билдирем. Анан айта кетчү жакта мына китеп чыкты, китепти сатып атат. Анан ар бир ошол түшкөн акчанын баары кайрадан ошо кыргыз цивилизациясын изилдөөгө арналат, андан ары жумшалат. Андан сырткары дагы ошо бүгүн ата бабалар биз өзүбүздүн үйдүн атынан, биздин компаниянын атынан Кыргызстанда 2146 мектеп бар экен, ар бирине бир экземпляр китеп берели деп чечтик. Жаш муундарыбыз билиш керек, окуш керек, муну менен сыймактанышыбыз керек. Рахмат баарыңызга. Кутмандуу күнүңүздөр менен ушунча адам келип турганда бизге аябай сүйүндүрүп жатат. Аябай толкунданып атабыз. Мырзанын сөздөрүнө толугу менен кошулам. Баарыңыздарга чоң рахмат. Айта кетчү нерсени Виктор Иванович, позвольте выразить вам огромную благодарность. За столь короткий срок вы проделали огромную работу, очень важную работу для нас. Спасибо вам большое. Будет вам лет. Жана Виктор Ивановичти кыргызча сүйлөткөн котормочу эжелерге ыраазычылык билдиребиз. Котормочу Назгүл Осмонова эжеге. Эже сүт койсоңуз. Жана котормочу редактор Кыдырмаева Салтанат эжеге чоң рахмат. Салтанат эже, колуңузду көтөрүп коюңуз. Ошондой эле иш-чарага даярдыкта чоң көмөк көрсөткөн КИИС Дүйнө фондунун негиздөөчүсү Асанбулова Айда эжеге чоң ыраазычылык, чоң рахмат. Күндө чалып, күндө сурап, кеңештерин берип турган агайыбыз Кадыралы Коңгобаев агайга чоң ыраазычылык, рахмат сизге. Зиябек агай, сизге да рахмат келтиргениңиздерге. Анан өзгөчө ыраазычылык Мырзабек мырзага арнайбыз. Анткени мырзанын
ар тараптан колдобосо эгерде бүгүнкү күн болот беле деген суроо бар. Чоң рахмат сиздерге баарыңыздарга.